Нике кайыптан деген сөздү уктуңуз беле? Албетте, бул сөздү мен дагы бала кезден бери көп уккам, бирок маанисин мен сүт сай илимине келгенде гана түшүнүп баштадым. Анткени биз бала кезде көп нерселерди чоң ата чоң энеден уга берет экенбиз, бирок ошонун маанисине жеткиликтүү түшүнбөй жүрө берет экенбиз. Мен бул теманы алып чыкканымдын себеби бизге консультацияга келген ар бир жубай же болбосо үйлөнө электер эже мага кайсы сандагы кыз туура келет, же болбосо жигитимдин цифрасын карап берип коесузбу эже, мен ушуга тийсем болобу деген суроолор өтө көп. Мен ушуга жооп бериш үчүн ушул темага жооп берейин деп турамын. Нике кайыптан деген сөз жөн айтылган эмес. Биз үйлөнө турган, турмушка чыга турган жубайды биз тандабайбыз. Ал өзүнөн өзү кайыптан тандалып келген. Биз ошого гана баш ийебиз. Кайыптан келген нике түбөлүктүү деп коет, бактылуулукту берет деп коет. Ошондуктан сиз ошол биринчи нике кайыптан болуп атпайбы? Ошону бузбаганга аракет кылышыңыз керек экен. Биз көбүнчө баягы жаш кезде көбүнчө үйлөнөт, анан бирин бири түшүнбөйт, сүйүү деп үйлөнөбүз, бирок биз сүйүү дегенди иллюзия экенин түшүнбөйбүз. Сүйүү деген бул 3 жылга эле созула турган иллюзия. Сүйүү деген ушул 3 жылга чейин бириңдин бириң жаман жагыңды көрбөйсүң. Тим эле идеальный көрүнө бересиң. Анан 3 жылдан кийин сүйүү деген бул суу, денедеги суу. Суу 3 жылга чейин агып отуруп, улам жаңы суулар кирет, суюктуктар кирет, ошо менен агып бүтөт, анан эле баштайбыз. Мени мурда сүйчү эле, азыр сүйбөй калды депчи. Жок, андай эмес. Сүйүү бүткөндөн кийин бизде ыраазычылык калыш керек. Бири-бирибиз баалоо калыш керек, түшүнүшүү калыш керек. Ошондуктан бизди Кудай Таалам ошол 3 жылга чейин бала чакалуу кылып коет экен да. 2-3 төрөп коет экенбиз. Анын ортодо балдар бар болот экен. Ошо менен очор бачар болуп, бирибиздин жаман жагыбызды көрбөгөнгө аракет кылып, дальше уже семьяны улантып кетет экенбиз. Бирок тилекке каршы аны кылбай койгондорубуз дагы жок эмес. Өтө көп адамдар экинчи жолу үйлөнгөндөр бар, үчүнчү жолу үйлөнгөндөр бар. Көрсө биз ошол табигаттын, жаратылыштын өзүнүн законун бузуп койгон экенбиз. Эгерде биз закон менен, ушул жаратылыштын өзүнүн берген закону менен эле жашай турган болсок, ошол кайыптан келген нике менен гана жашап өтүшүбүз керек экен. Ошол бизге туура закон ченемдүү нерсе экен да. Ошондуктан бул деген эмне дегендик? Демек сиз жубайыңыздын ошол сизге жакпаган, жаккан плюсу, минусу менен кабыл алуу деген сөз. Өзү адам жаман адам, жакшы адам деген болбойт. Болгону сизге ал адамдын жаккан мүнөзү же жакпаган мүнөзү гана болот. Анан мен жолдошумду кантип оңдойм? Мен ошону оңдош үчүн келдим эле дейт да биздин курстарга келгендерчи. Жок. Сиз эч кимди оңдой албайсыз. Сиз эч кимге эмессиз. Баарыбызды Кудай жараткан. Баарыбыз Кудайдын балдарыбыз. Биз болгону гана себепкербиз. Ошондуктан биз эч кимди оңдой албайбыз. Өзүбүздү гана оңдосок болот. Кантип десеңиз, ошол жолдошуңуздун санасанын, миссиясын билип алып, ошол адамдын баалуулук жактары эмнени баалайт, ошолорду билип алып, ошого карата гана мамилеңизди өзгөртүңүз. Ошондо ал адамдын сизге болгон мамилеси албетте өзгөрөт. Сиз атаң башы билгениңди кыл дей берсеңиз, албетте сизге ответ, реакция ошондой эле реакция келет андан. Андан дагы жаманыраак ответ келет. Демек, сизден жакшы сөз чыкса, андан дагы жакшы сөз чыгат. Ошондуктан биз күнөөнү башкадан издебей, өзүбүздөн издешибиз керек. Эгерде бирөө сизге сен мону мондай кылып туура эмес кылып койдуң десе, биз эмне кылабыз? Сразу эшикти жабабыз, ключ менен бекитебиз да, болду, мен бул адам менен экинчи сүйлөшпөйм дейбиз да. Жок, андай эмес. Биз ошол кемчилигибизди кабыл алыш өтө оор, ооба. Адам өзүнүн кемчилигин кабыл алыш өтө оор. Бирок ошондой болсо дагы кабыл алганга аракет кылышыбыз керек. Канчалык оор болсо дагы, канчан гана биз сопротивление кылмай жөн эле кабыл ала алсак, ошондо жеңилдейт. Ошондо маңдайыңызда турган адам дагы эс алат. Кабыл алды, мойнуна алды күнөөсүн деп адагы сүйүнүп калат. Ошентип анан биз биринчи ступенька бул кабыл алуу. Өзүбүздүн күнөөбүздү моюнга алуу. Анан экинчиси уже өзгөрүүгө аракет кылуу. Демек биз кайыптан келген никебизди сактап калсак болот экен. Өзгөчө жаштар эч качан ажырашканга аракет кылбаңыздар.
андан жакшы идеалдууну табам деп аракет кылбаңыздар. Ажырашуу бул эң акыркы стадия болушу керек. Уру кески болсо, киши өлтүргүч болсо, таптакыр эле алдамчы болсо, азартка кирип кеткен, бир такыр оңдой албай турган адамдар болсо айла жок. Башканын баарын оңдосо болот. Ошондуктан нике кайыптан деген жаратылыштын законун сактоого чакырат элем. Кутман күнүңүздөр менен суроолор боюнча, суранычтар боюнча 18 мартта көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубузду кайрадан баштаганы турабыз. Билим бизге эмне үчүн керек? Бул илимди алып сиздер эмне кыласыздар? Кереги барбы, кереги жокпу деген нерселер да. Бул курста сиздер менен 21 күн бою болобуз. Курсубуз онлайн форматында Telegram каналда, закрытый каналда болмокчу. Курс жүрүп жатканда 3 жолу сиздер менен офлайн жолугушуу болот. Жана онлайн жолугушуулар өтүп турат алыстагылар үчүн. 9 сабак болот. Бул 21 күндүн ичинде 3 жолу офлайн жолугушуу болот. Бул жерден жолугушуп дагы илим билимди тереңирээк түшүндүрүшөбүз, же болбосо алган билимибиз менен бөлүшөбүз. Бул жолугушууларда сиздердин өзүңүздөрдүн курс учурунда жакшы түшүнбөй калган суроолоруңуздар менен кенен талкуу болот, мини разбор болот. Сиз менен чогуу отуруп, баягы маңдай тескей отуруп, сиздин суроолоруңузга кенен жооп аласыз. Бул курста мисалы сиз бизнес иштетип атсаңыз, же жаңы бир бизнес ачкан жатсаңыз, сандардын энергиясы сиздерге кандай иштеп берет экен, сиздин жылыңыздар кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет экен, ушуну билсек болот. Экинчиси, мисалы мамиле, бала тарбиялоодо болобу, же жолдошуңуз менен болобу, же кайын журт менен болобу, же өкмөт менен болобу, ошол маселени дагы ушул курстан сандардын призмасы менен билсек болот. Кайсы кесипти тандасам болот деген, кайсы мага ылайыктуу болот десе, ушул курстардан алсаңыздар болот. Курска сабакка келгендер сандардын энергиясын түшүнүп, сандардын призмасын түшүнүп, ошого жараша андан аркы иш аракетиңерди кылсаңыздар аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Жолдошун түшүнбөйт, балдарын түшүнбөйт, айлана тегерегиндеги адамдарды түшүнбөйт, күнөөнүн баарын башкалардан издешет. Материалдык жаатында дагы акча кармай албай атам, акча чогулта албай атам, карыз болуп атам дегендер андан бешбетер көп. Ошол эле учурда ден соолук жаатында дагы көйгөйлөр жок эмес. Ушул бардык көйгөйлөрдүн ачкычына бир эле ачкыч бар. Бирок ошол бир эле ачкычты табуу дагы оңой эмес болуп жатат. Ошондуктан сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы деген бир ачкычты табуу үчүн ушул курска чакырабыз. Андыктан катталыңыздар, жакындарыңызга айтыңыздар. Чын эле ушундай көйгөйү бар жакындарыңыз бар болсо, бир туугандарыңыз бар болсо, өзүңүздө бар болсо курска катталып, ал курска катталгандын ичинен дагы бир аз мини разбор алсаңыздар болот. Өзүңүз жөнүндө бир аз түшүнүп алсаңыз болот да. Бул сизге жакшы мүмкүнчүлүк. Келиңиздер. Курска катталыңыз. 18 мартта сизди курстан күтөбүз.